Өтө eski телевизор, но үстүндө баягы DVD'лери деп турат. Бул мурда диск салынып, ушундай коюлуп көрүнөт эле. Бизде учурда, жаштык учурда ушундай телевизорлор чыгып калды, ушуларды кичине көрүп калдык. Айтайын дегеним, урматтуу ата-энелер, эгерде силердин балдарыңар ушул телевизор бүгүн телефонго алмашып, ар бир адамга телевизор берилди да, мындайча айтканда. Телевизор ар бир адамга, каждый адамга берилди. Мурда үй бүлө менен чогуу бир кинону көрө берет элең, азыр бул көрсөтүлүп жаткан нерселерди үй бүлө менен кошуп көрө албайсың да, чогуу көрө албайсың. Ошондуктан булар не кылышты? Телевизорду телефон кылып ар бир адам колуна карматып койду, каалаган нерсесин көрсүн деп. Булар колубузга телефонду, телевизорду берип коюп, каалаган ишин кылып атат, чоң ийгиликтерге жетип атат. Эгерде сиз ата-эне болуп туруп балаңыз телефон, телевизор чукуп атса, эртең телефон, телевизорду карабастан китеп карап чоңойгон балдардын колунда иши болуп калат, кул болуп калат ачыгын айтканда. Ошондой экен балаңызга китеп бериңиз, телефон, телевизор бербеңиз. Мурда СССР учурунда байкасаңыз, бир үй бүлө чогулуп бир кинону көрө берет эле, бүгүн фильмиден, мультфильмиден бардыгы бузулуп атат да. Ошондуктан бул медиа тармакка маани берип, катуу кармабаса балдарды бүгүн кыйын.